Арыбаңыз күз, октябрь. Сентябрдан баштап биз жаңы реальность, жаңы пространство, жаңы дүйнөгө кирдик десем туура болот. Анткени энергиялар өзгөрүлдү. Ошол энергияларга татыктуубузбу же татыктуу эмеспи деген суроо жаралып жатат. Күтүлүүдө силкинүү десем болот. Анткени бул силкинүү болбосо адамзаттын аң сезими өзгөрүлбөйбү деген суроонун астында турабыз. Азыркы убакытта көпчүлүккө чыкканга болот. Бирок көпчүлүктүн арасында энергиялардын баары уйкашылган, бири-бирине жабышкан, бири-бирине таасир бере турган, бирөөнүн ою жакшы, бирөөнүн ою анча эмес. Ошол анча эместер аябай катуу таасир бериши мүмкүн. Ошон үчүн көпчүлүккө чыкканда базар болобу же той болобу же концерт болобу, кылса ошол жерде энергиялар аябай бири-бирине таасирин берип, чыгып бараткан адамды кадимкидей бөлөп, бешикке бөлөгөндөй ошондой сыяктуу болуп чыгып кетиши мүмкүн. Үйгө жеткенче адам кыйналып, энергиясы жетпей, жаман сезим болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн азыркы баягы динде айтылгандай шайтандар, сущности, ошол нерселер баягы контракт менен түзүлгөн сущностьтер азыр жок. Бирок адамдын туура эмес ою менен жаралган сущностьтер көп. Ойноктоп атышат. Ошон үчүн көпчүлүккө чыкканда катуу ойлонуп же аябай катуу коргонуу методикалары менен иштеп анан чыгыш керек эшикке. Силкинүү бул биздин аң сезимибиз өзгөрүлмөйүн түшүп аткан энергияга биз просто батпай калышыбыз мүмкүн. Анткени пресс болуп атат. Өтө жумшак, өтө жеңил, өтө сапаттуу, өтө сонун, укмуш, жакшы энергиялар түшүп атат. Бирок адамдын ичинде коркунучтар көп болсо, сыноо, сын тагуу, адамда көрө албастык, ушундай жаман минусовой эмоциялар болсо, анда ушул энергиялар катуу басып, пресс кылып коюшу мүмкүн. Ошон үчүн абдан аккуратно, абдан туура мамиле менен, бирөөнүн көңүлүн оорутпай, бирөөгө жаман сөз айтпай, жаман тилектерди айтпай, ошол нерсе менен аябай катуу, аябай терең, аябай назик көз караш менен өтүшүбүз керек. Азыр энергиялар баягы магнитный буря деген сөз болуп атат. Бирок магнитный буря дегенибиз менен күн ойноктогону менен баягы гелиотараксиядан чыга элекпиз. Бирок бул центральный күндөн, центральное солнце, ошол жактан түшүп аткан энергиялар катуу таасир жерге берип атат. Ошон үчүн абдан тынч, абдан күлүп, жайнап, жакшы мамиле менен, жакшы жумшак көз караш менен жашоого өтүшүбүз керек.